Assalamu алейкум, кутмандуу күнүңүздөр менен YouTube көрүүчүлөрүм. Баарыңыздардын кутмандуу күнүңүздөр берекелүү болсун. Мен бүгүн сиздер менен момундай сосиски анан султан кесмеси деген кесме менен тамак жасап көрсөтөйүн дедим. Анткени үйдө азыр менин неберелерим үйдө болгондуктан алар башкача тамак жегибиз келип атат. Апа дегенден ушундай тамакты жасап берейин дедим. Сиздер ушундай тамак жасап көрдүңүздөр беле? Жасап көрө элек болсоңуздар, силер да жасап көрүңүздөр. Өтө эле бат жасалчу тамак экен. Бизге сосисканы алып туруп, халал сосисканы экиге бөлүп ортосунан анан мындай узун кесме менен өткөрөбүз. Мындай болуп калат. Анан мен 2 пачка толук колдонбойм, 1,5 пачка колдонот экенм. Ошондо баарыбызга 3-4 жеткидей кылып жасап жатам. Мынакей ушинтип эле сосисканын ортосуна сайып коебуз дагы, тизе беребиз. Мунун ордуна колбаса менен жасасаңыз дагы болот. Менде колбаса жок, сосиска экен холодильникте, ошон үчүн ушундай менен жасап берейин дедим азыр обедке. Кыздар, силер кандай тамактардан жасайсыңар? Силер дагы эмнелерди жасап бересиңер? Неберелериңерге жаза кетсеңиздер. Мага комментариядан калтырып кеткиле көп. Эмне тамактын рецепттеринен чыгарайын? Мен жасаган кайсы тамактарды көргүңүздөр келет? Комментарийга калтырып кетиңиздер, мен жасап берүүгө аракет кылам. Эмне жаңылыктарыңар бар? Мынакей кыздар, ушинтип кесмелерди сайып алабыз дагы буга подлив жасайбыз. Подливке мен пияз, картошка, бир аз калемпир кошуп, туз, мурч кошуп, томат кошуп кууруп, анан суу куюп койдум. Азыр картошка салып албышса, уже буларды салып бышыра баштайм. Муну суюгураак кылып жасасаңыздар абдан даамдуу болот, суюк тамак. Эзилбейт. Сөзсүз жасап жеп көрүңүздөр кыздар. Мен жалгыз адамдардын арасында, мен жалгыз эн чөлдүн таласында, өзүңсүз өткөн өмүр жалган болуп, сен кайда, мен бул жакта каларымда. Өзүңсүз өткөн өмүр жалган болуп, сен кайда, мен бул жакта, сен кайда. Мамам Бишкектен келип, бизде бүгүн майрам, Риманыкында конокто отурабыз. Мен жалгыз адамдардын арасында,
Sen kayda men bul jakta, sen kayda men al jakta kalarımda. Arnadım akkum sağa жүрөгүмдү, сезсеңчи сени сүйүп жүргөнүмдү. Адашып махабаттан айрылсам да, арыбак сени күтүп жүргөнүмдү. Adashıp mahabbattan ayrılsam da, harubak seni gütüp, harubak seni gütüp жүрбөйм. Мен Караколдо жүрөм, таксырым ушул жерден тосуп алам деген. Азыр биз таксырым көз кезип алып, Госреестрге барып документ жасайбыз, документ бүтүрөбүз. Ошондой мынакей бизде мындай техника саткан магазиндер бар, доллар бар. Көчөлөрүбүз ушундай кар эрип баткак. Азыр моундай көчөгө чыгам. Ошол жерде Бит Хашан деген кафе бар. Ошол жерден тосуп алам деди. Жакындап калдым. Биздин Каракол шаарыбыз. Караколго келгендер барбы? Каракол шаарында жашагандар барбы? Менин катталуучуларымда болсоңор комментарий жазып кетиңиздер. Жакыныраак таанышабыз кыздар. Мынакей жок көчөтө бейкен бияк. Азыр чалайын ага. Биз Ак Суу курортуна жөнөдүк. Курортко түшкөнү барып келели деп кетип баратабыз. Бизде Ак Суу курортунда эс алуучу жайлар бар, бассейн бар, жылуу суусу менен ваннасы бар. Ден соолукка өтө пайдалуу, буту колго аябай жакшы деп алыс жерден келип эс алышат. Абасы таза. Ваннасына келсеңер, жылуу суусу дагы бар, жерден чыккан. Бассейнде дагы жылуу суу, муздак суу, ысык суулары бар. Силер да эс алып кетсеңиздер болот. Ваннасы 50 сом, ал эми бассейн болсо 200 сом баасы. Анан балдар санаториясы бар. ТЦП, колу буту ооруган балдар келип эс алып, дарыланып кетишет. Мынакей курортко кирип келдик. Бул курорт колхозный. Андан биринчиси Рестики. Мынакей. Азыр бул жер балдар санаториясы. Мынакей. 3 этаждуу здание. Азыр ичине кирем мен. Мынакей булар коляска менен жүргөндөргө ыңгайлаштырылган.
мынакей